туруңуздар. Кыргыз Республикасынын Конституциялык соттун чечиминин резолютивдик бөлүгү жарыяланат. Кыргыз Республикасынын атынан Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунун чечими Жорокуловдун жана Кочкоровдун кайрылуусуна байланыштуу Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 77-беренесинин 3-бөлүгүнүн токтом жана негизги өндүрүштөн бөлүнүп алынган материалдар мөөрлөнүп чапталган конвертке салынат. Ал андан ары кылмыш ишинин териштирген органда сакталат жана анда камтылгандар менен тергөөчүдөн тышкары прокурор жана сот тааныша алат деген сөздөр менен баяндалган ченемдик жобосунун конституциялыгын текшерүү жөнүндө иш боюнча резолютивдик бөлүк 2023-жыл 18-октябры Бишкек шаары. Кыргыз Республикасынын Конституциялык соту төрагал кылуучу Өскөнбаев, судьялар Бобукеева, Дүйшеев, Жолдошева, Касмалиев, Кыдырбаев, Шашыналиевдин курамында катчы Талайбековдун, кайрылуучу тарап Максатбек Мергенбаевич Жорокуловдун жана Ниязбек Улукбекович Кочкоровдун, жоопкер тарап Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Кыргыз Республикалык сынын Конституциялык сотундагы туруктуу өкүлү Саматбек Кыштообекович Ысырановдун, үчүнчү жактар Кыргыз Республикасынын президентинин жана министрлер кабинетинин Конституциялык сотундагы туруктуу өкүлү Алмазбек Табылдиевич Молдобаевдин, Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун ишеним кат боюнча өкүлү Маргарита Насырканова Сапиянованын, башка прокуратуранын ишеним кат боюнча өкүлү Талайбек Өскөнович Айбашевдин, Ички иштер министрлигинин ишеним каты боюнча өкүлү Азамат Токтосунович Маматкуловдун, юстиция министрлигинин ишеним кат боюнча өкүлү Руслан Арсланович Кулназаровдун катышуусунда Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 77-беренесинин 3-бөлүгүнүн токтом жана негизги өндүрүштөн бөлүнүп алынган материалдар мөөрлөнүп чапталган конвертке сакталат. Ал андан ары кылмыш ишин териштирген органда сакталат жана анда камтылгандар менен тергөөчүдөн тышкары прокурор жана сот тааныша алат деген сөздөр менен баяндалган ченемдик жобосунун конституциялыгын текшерүү жөнүндө ишти ачык соттук отурумунда карап чыгып, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 97-беренесинин 2-бөлүгүнүн 2-пунктун 4 жана 5 бөлүктөрүн, Кыргыз Республикасынын Конституциялык сот жөнүндө конституциялык мыйзамдын 48, 49, 52 жана 53-беренелерин жетекчилик алып, Кыргыз Республикасынын Конституциялык соту чечти. Биринчи, Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 77-беренесинин 3-бөлүгүнүн токтом жана негизги өндүрүштөн бөлүнүп алынган материалдар мөөрлөнүп чапталган конвертке сакталып салынат. Ал андан ары кылмыш ишин териштирген органда сакталат жана анда камтылгандар менен тергөөчүдөн тышкары прокурор жана сот тааныша алат деген сөздөр менен баяндалган ченемдик жобосу Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 24-беренесинин 2-бөлүгүнө, 61-беренесинин 1, 4 бөлүктөрүнө, 100-беренесинин 3-бөлүгүнө карама каршы келбейт деп таанылсын. Чечим акыркы жана даттанууга жатпайт, жарыяланган учурдан тартып күчүнө кирет. Чечим бардык мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, кызмат адамдары, коомдук бирикмелер, юридикалык жана жеке жактар үчүн милдеттүү жана республиканын бүткүл аймагында аткарылууга тийиш. Бул чечим мамлекеттик бийлик органдарынын расмий басылмаларына, Кыргыз Республиканын Конституциялык сотунун расмий веб-сайтына жана Кыргыз Республикасынын Конституциялык сотунун жарчысына жарыялансын. Бирок ошондой эле негиздөөчү жакта Конституциялык сот өзгөчө белгилеп кетет. Бул каралган ченем эч качан кыянаттуулук менен пайдаланууга жатпайт жана бардыгы ошол көрсөтүлгөн процессуалдык кызматкерлердин иш аракеттери ким эмнеге жооп берет, ошондой эле сот кандай жагдайларга баа бергенге тийиш деген маселелер толугу менен жазылып аныкталып кетет. Суроолор барбы? Неме боюнча? Конституциялык соттун отуруму жабык деп жарыяланат.